Назарыңыздарда ачык сөз көрсөтүүсү Ал партиясы менен Болот Абдыжапаров. Саламатсыздарбы? Ал эми бүгүнкү биздин студиябыздын кезектеги коногу Жогорку Кеңештин депутаты, арнамыз фракциясынын мүчөсү, регламент жана депутаттык этика боюнча комитеттин төрайымы Айнура Алтыбаева эже. Айнура эже, биздин студиябызга убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн алгач ыраазычылык билдиребиз. Анан биринчи эле сурообуз ушу регламент жана депутаттык этика деген маселе көтөрүлгөндө эле ушу депутаттардын жыйынга келбегени эске түшөт да. Себептен качан ушу журналисттер барбайлы, Жогорку Кеңештин жыйындар залында баягы депутаттар жок болуп эле, баягы бош болуп эле, айрым бир мындай чоң маселелер талкууланып атса деле баягы көп учурда жанагындай депутаттар нары бери чуркап кнопка басып жүргөндөрүн көрөбүз. Ошо тууралуу кичине айта кетсеңиз, канчалык деңгээлде ошол баягы? Анда биринчи иретте саламатсыздарбы? Чындыгында айтайын, бул маселе биздин комитет үчүн чоң маселе. Ал эми башында айтып кетип турган нерсе, бул баягы сиз берген сурооңуз боюнча ар бир фракциянын лидери, ушул баягы фракциянын мүчөсү, депутаттар ушул пленардык жалпы жыйынга, комитеттерде фракциянын отурумуна келген ушул фракциянын лидери жоопту. Биз комитеттин отурумдарда чындыгында ай сайын ушул депутаттардын келбей калганы баягы себепсизби же себеби менен ай сайын каралат. Ошондо чындыгында баягы келбей калган депутаттар ушул айда мындай келбей калган себебин же мындай документти, негиздөөчү документ тапшырыш керек, же бюллетень, же справка поликлиникадан, же баягы бир чет мамлекетке иш сапарында жүрсө, ошо сөзсүз ушул конференцияга же ушул эме боюнча өзүнүн баягы чакыруу кагазын сөзсүз комитетке тапшырыш керек. Чын айтайын, кворум маселеси Жогорку Кеңеште кворум маселеси бар. Бирок мына бир да пленардык жыйын болобу, мындай кворум жок, чогулбай мындай болгон жок, андай учурлар болбосун. Бирок сиз жана кворум болбосун, баягы кворум жок жыйындар боло элек ушуга чейин айтып атпайсызбы? Бирок мындай биз баягы санаганда деле билебиз да, артынан карап санап турсаң, мисалы үчүн 20 депутат отурса, тиякта каттоодон 60 депутат өтүп атат да. Бул кандай түшүнсө болот? Чындыгында биз мына бир жыл мурда биз ошо биздин комитетибиз ушул маселе турганда, чындыгында биз төрагага координационный кеңешмеге сунуш бергенбиз. Ар бир депутат өзүнүн үчүн добуш бериш керек. Чындыгында бул ар бир эми түшүнүктүү да. Бул негизги ар бир депутаттын да эмеси ар бир мыйзамга өзү добуш берүү. Анткени биз негизи ушуга айлык алабыз. Биздин ишибиз, негизги ишибиз ушул. Ошого биздин сунушубуз, комитеттин сунушу менен ар бир депутатка өзүнүн чип берилген. Такой код. Ар бир депутат өзүнө добуш берет. Ушул сиз айткан чындыгында маселе бар болчу. Эми кийин баягы чип киргизилгенден кийин мен ойлойм, бул мындай, мисалы үчүн чипти биз регламентте дагы ушундай сунуш берип атабыз. Регламент, Жогорку Кеңештин регламент жөнүндө мыйзамыбызга бул ошо чипти бири-бирине фракциянын эмеси мүчөсү болсо дагы бербеш керек деп норма бар. Ошон үчүн мен ойлойм, чындыгында если мындай депутат өзүнүн баягы чибин, чип, компьютердин чиби баягы кошунасына, баягы фракциянын мүчөсү болсо дагы берсе, бул жоопкерчилик болуш керек деп биз сунуштап жатабыз. Бирок баягы чип киргизгенден кийин деле ушул добуш берүүгө келгенде ар кандай маселе көтөрүп кетпейби? Мисалы үчүн өткөндө эле Данияр Тербишалиев баягы кыйкырып чыкты, мен добуш берген эмесмин депчи, мисалы. Менин ордума бирөө добуш берип коюптур деген бар. Анда ушул эмеде Данияр Тербишалиев, значит, өзүнүн чибин, баягы өзүнүн ключун жанында отурган кошуна депутатына берип койгон. Ал баягы коридорго чыгып кетип эле кайра келсе,
ушу добуш бергендердин катарында болуп калдым. Андай болбош керек, андай болбош Бул керек. техникалык жактан канчалык деңгээлде ушул баягы камсыз болгондо баягы коопсуздук? Бул техникалык жактан баягы киргизип атканда сөзсүз пароль менен киргизебиз. Мына ар бир депутаттын өзүнүн компьютердун эмеси бар, паролу биринчиден. Ал эми баягы Данияр айткан болбош керек, анткени биз мисалы үчүн танаписке чыгып кеткенден кийин ал поручу төрагабы же вице спикер кайрадан каттоону өткөзөт. Ошон үчүн балким каттоону өткөзбөй калганда эмеси турса, жандагы депутаттар басканы мен ойлойм укугу жок. Бул маселе ушу фракциянын отуруна караш керек да. Данияр Дербишалиев фракциянын лидерине караш керек. Мына мен чыгып кеткенде мындай эми каттоо перерегистрация болбоду эле, анан кийин перерегистрация дайым жүргүзүлөт ар бир маселенин астында. Ошон үчүн бул маселени көтөрүш керек фракциясында. Сиздер ушу регламент жана этика комитети жогорку кеңештин ичиндеги гана маселелерди карайсыңар же сырттагы дагы? Мисалы силердин айрым депутаттар барып ГАИ кызматкерлерин коркутуп үркүтүп ийген фактыларды өзүңүз билесиз. Бул фактыларды да каралат, анткени биздин комитеттин кароосунда мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдын контролдук функциясы бар биздин комитетте. Жана баягы муниципалдык кызмат жөнүндө, Кыргыз Республикасынын муниципалдык кызмат жөнүндө дагы ушул мыйзамдарды баягы контрольный функция бар да жогорку кеңеште, парламентте ар бир депутатта. Ушул контрольдук функциянын негизинен биздин эми депутат тоже мамлекеттик кызматчы, алардын дагы баягы этикасы, жүрүм-туруму сөзсүз биздин комитетте каралат. Жанагы эле бир номерди башка бир машинага салып жүрүп, мисалы үчүн ошол эле мамлекеттик номерди. Туура, сиз баягы эми инцидент Кантемир Мырзахматов ошо Исаев менен жана Кантемир Зулумбекович менен болгон окуяда андан кийин мисалы үчүн Курмантай Абдиев деле айтты, мен айрым учурда өзүмдүн баягы кызматтык автоунаамдын номерун өзүм жеке унаама салып алып жүрө берем деген сыяктуу. Ошол сыяктуу маселелер келгенде туура баягы инцидент боюнча биз карайбыз деп өзүбүз баягы болгондо баягы СМИден маалымат алганда биз сөзсүз карайбыз дегенбиз. Бирок ГАИден эч кандай бир кандай десем, маалымат, арыз, бир эмелер келген жок. Мен ойлойм, мен ошондо көптөгөн журналисттер кайрылганда мен айткам, бул маалымат келсин ГАИден. Кайсы жерде токтогон, бул депутаттын машинасы баягы правиланы нарушать эткенби, же нарушать этпей эле өтүп аткан жерде токтоттубу, незаконный остановка болгонбу? Биз маалымат жок да, эми мисалы үчүн биз ошо эмеде интернеттен окуган эле боюнча. Келсин Исаевдин маалымат, анткени Исаев ошол жерде айткан, мен ошо регламент жана депутаттык этика комитетке мен кайрылам, сен мени оскорбление кылсын депчи. Мен да ошондой макул болгом, эч кандай оскорбление, эч кимдин укугу жок, бирөөнү кызматта жүргөн эмелерди оскорбление кылган. Келсин, бүт маалыматты толук алып, тактап гараж менен бул кайсы машинага тагылган номерлер да эменин. Анан кийин биз сөзсүз комитеттин отурумда карайбыз. Тилекке каршы эч эме келген жок маалымат. Мен ойлодум, бул жерде өзү ГАИ, как должностное лицо, өзү мыйзамды бузган. Наверное, бул машинаны биз предполагать этебиз уже. Инцидент, по-моему, исчерпан. Ал Исаевди башка мамлекеттик органга өткөздү. Эч кандай эмеден келген жок. Ушул жерде, по-моему, ГАИ должностное лицо, эми ким токтотконун билбейм, ошон нарушил правила, нарушил закон, мыйзамды. Жогорку кеңештин депутаттын статусу жөнүндө бизде мыйзам бар, жана ошо регламент жөнүндө, жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамдар, биз аерде бүт баягы этика, мораль, депутат кайсы эме менен, кайсы принциптер менен, кайсы мыйзамдын эмесинде өзүнүн жүрүм-туруму бүт ошол жерде жазылган. Андан кийин мамлекеттик кызмат жөнүндө ушул 3 мыйзамдын негизинде чындыгында ушул баягы депутаттын, мамлекеттин кызматчы катары коомдо жумушта өзүн алып жүргөнү ошо 3 мыйзам менен, ошо 3 мыйзам негизинен биз баа беребиз. Ушу депутаттар өзүнө гана эмес, өзүнүн айдоочуларына, жардамчыларына дагы мындай жооп бериш керекпи? Мисалы, айтсак, ошо депутаттын айдоочусу барып бирөөнү сүзүп өлтүрүп алган учуру болуп атат. Депутаттын жардамчысы барып
бирөөнү сабап койгон учур болуп атат. Ошо кайсы жерде жазылган ушу депутат? Сиз айткан, сиз коюп аткан маселеңиз туура. Биякта, мисалы үчүн сиз айткан мына конкретно айтып атасыз, депутаттын айдоочу, жардамчы машинага отуруп алып бирөөнү урса, баягы укуктук бааны өзү, ал баягы водитель болобу, помощник, өзү совершеннолетний болсо, өзү жооп бериш керек. Бирок депутат баягы кандай бир моральный жагынан, этика жагынан кандай бир жооптуу деп мен эсептейм. Анткени баягы мисалы үчүн биз дали, мисалы үчүн мен баягы жумушка водительди алганда, негизи менин водителим өзү эмеден алынган гараж, бирөө алса ошо жооптуу депчи. Машина мисалы үчүн авария болсо, материалдык жооптуу депутат алып барат. Биз башында эле биз расписка беребиз эмеге, биздин гаражыбызга, что бүт жоопту ушул баягы материалдык чыгымдарды, кокустук бир ДТП болсо же бир нерсе, ошо машинанын восстановлениясын бүт ошо депутаттын эсебинен болот деп өзүбүз эмеге алабыз. Жанагы машиналардын жанагы дем алыш күндөрү ушул ресторандарда, той топурда, тоодо, көлдө эс алып жүргөн учурлар да бар. Бул жерден да кандайдыр бир баягы мыйзамдык болбосо да моралдык бир кисилердин бир кандайдыр бир таасириңер барбы? Сөзсүз моралдык жоопкерчилик, этика жактан жоопкерчилик бар, болуш керек. Анткени чындыгында бул баягы иш күнү эмес да, туурабы? Же баягы иштен кийин да, баягы эмеден кийин мамлекеттик унааны өзүнүн эмесине кызыкчылыгына иштетсе, бул баягы эми чындыгында баягы материалдык, бул бензин, машинанын амортизациясы, бул эми на деньги налогоплательщиков дегендейчи. Биз мисалы үчүн да мы работаем на деньги налогоплательщиков, ошондо ар бир налогоплательщик, ар бир Кыргызстандын жараны ушул бизден суралыш керек. Неге сен баягы жумуштан кийин же баягы башка бир той топурда мамлекеттик машинасында жүрөсүң деп маселени коюш керек. Коет, бизде көп түшөт андай маселелер. Биз сөзсүз комитетте каралат, баа берилет. Бизде Ошо кечирип коюңуз, ушу комитетте карап баа берип эле коесуңар. Башка кандайдыр бир таасир этип, мындай бир укук жокпу комитеттикичи, мисалы же ошол эле машинасынан ажыратуу же мандатынан ажыратуу же башка ушул канчалык силерге канчалык деңгээлде укук берилген? Комитетте только ошо баягы талкуулап туруп эле баа берип коесуңар. Талкуулап эмесине этикасын, ушу мамлекеттик кызматчынын, депутаттын этикасы баягы моральный жагынан айтылат. А бирок баягы укуктук бааны, укуктук органдар, биз правоохранительный орган эмеспиз, биз сот эмеспиз. Бүт баягы укуктук бааны аны сот только берилет бизде. Ошо жакында эле ошо интернет баракчаларына чыкты, ушул сот кылмыш жообуна тартылып, ошо түрмөдө отурган, ошо чет өлкөдө жүргөн, ошо Ахматбек Келдибеков, Нариман Тилеев деген депутаттарга баягы айлык акы мамлекеттин эсебинен, сиз айткан салыкчылардын эсебинен кетип атыптыр депчи. Ошол канчалык деңгээлде мыйзамдуу? Бул өзү негизги баш мыйзамыбызда негизги это концептуальный нормасы, баягы презумпция невиновности деп коебуз. Сот системасы Кыргызстанда это независимая ветвь власти, туурабы? Ага эч ким басымдык кыла албайт. Соттун чечими баарыбыз баш ийиш керекпиз. Соттун чечими менен Ахматбек Келдибековке мера пресечения, арест деп ушундай бир эме соттун чечими чыккан. Ал киши, туурабы? СИЗОдо, баягы следственный изоляторда соттун чечиминин негизинен жумушка келбей калды, туурабы? Келиш керек эле. Келем деп турган адам соттун чечиминен келбей калды. Ал эми баягы алыгы эми сот айыптоо чечиминде обвинительный приговор чыкмайынча эч ким айта албайт. Бул жаран, бул депутат, бул министр күнөөсү бар депчи. Соттун чечими, обвинительный соттун чечими чыккандан кийин, бул соттун чечими баягы юридический силага да вступать эткенден кийин, ошондо ЦИК ошонун соттун чечими негизинен мандатты алып коет андай депутаттан. Ал процедуралар боло элек. Мына Ташиевтер, мисалы үчүн Ташиев, Жапаров да депутаттар, алар да ошо 1,5 жыл
да, камакта СИЗОдо отурушкан. Кийин обвинительный чечим чыккандан кийин ошол обвинительный чечимдин негизинен ЦИК алардын эмесин мандатын алып койгон. Ага чейин алар 1 жылбы, 1,5 жылбы айлыгын как положено алып жүрүшкөн. Нурлан Сулайманов дагы 1 жылга чукул убакыт качып жүрдү. Анын айлыгы да кетип атты да демек. Жок, Нурлан Сулаймановдуку бөлөкчө болчу андай ситуация. Ал ооруп атам деп леченияда биринчи биз аны иликтегенбиз, биздин комитет. Биринчи Германияда операция болгон жүрөгүнө, анан кийин баягы реабилитация эмес мөөнөтүн өтүп атам деп Москвадагы Барвихадагы санаторийден бизге эме берген. Справка, выписка из баягы эмесин лечебный делосынанчы. Ал эми баягы ал ошол баягы келбей кийин баягы себепсиз биринчи операция болгондо баягы Барвихадан справка келгенде биз баягы уважительная причина деп эсептегенбиз. Кийин андай справкалар да жок болуп, биз запрос кылгандан кийин ошон үчүн мандаттан ажыралды. Ушул жана жогорку кеңештин трибунасын көп учурда депутаттар өз кызыкчылыгына пайдаланган учурлар болот. Жоопкерчиликсиз жанагындай билдирүүлөрдү, заявление жазган учурлар болот. Силердин комитет ошого кандай реакция? Мисал үчүн айтсаңыз кайсы? Мисалы диний кырдаалга келгенде, мисалы ар түрдүү сөздөр айтылып кетет. Өзү баягы популисттик сөздөр, бири-бирин каралоо, мисалы ошол эле Тикебаев менен Жылдызкан Жолдошованы жанагы чоң трибунага чыгып алып, жанагындай бири-бирин айыптап, жана жаман сөздөрдү айтуу. Ошол жагынан бир комитет кандайдыр бир таасир этип, кой, могул элдин алдына чыгып алып, ушундай жогорку трибунада мындай жаман сөздөрдү айтпагыла дегендей эскертүүлөрдү бересиңерби силер? Эми мындай бул депутаттын заявлениясы популисттик дегенге биз ким баа берет? Бул популисттик же наоборот ушул кырдаалда керек бул заявление деген эч ким баа бере албайт да. Биринчиден, экинчиден бул парламенттин баягы бул перевод кылсак, место, где говорят дейт. Место, где говорят представители народа, депутаты. Биз негизи биздин негизги жумушубуз бул сүйлөө. Ошон үчүн мен ойлойм, баягы бул депутат өзү популисттик заявление кылып атат, өзүн пиар кылып атат дегенде, аны чындыгында ар бир сөзүбүзгө, ар бир кыймылыбызга ар бир депутат мына 2015 жылдын башында отурабыз, мына аз калды 2015 жылда бизде да күздө шайлоо болот. Ар бир депутат өзүн ар бир сөзүнө популисттик болобу же чындыгында туура сөзгө, сүйлөгөн сөзүнө, баскан турганына, баягы сиз айткан этикада, өзүнүн жүрүм-турумуна, кылган ишине баарыбыз жооп беребиз. Ошондо ар бир ошол биздин ар бир жаран ошондон кийин шайлоодо өзүнүн как бы укугу менен пайдаланып добуш берет. Бул депутат 5 жылда только занимался популизмом деген, балким депутаттар ушундай наама алат. Бир депутат айтат, а бул рыба депутат, а бул депутат драчун депутат. Ошон мен сизге айтып аткан нерсе, депутаттар өзүнүн баасын сөзсүз алат. Шайлоодо шайлоо учурунда бизде партиялык система болуп, популисти деле, балыгы деле, жана сиз айткан жана драчуну деле тизме менен аралашып кирип кетип атпайбы? Ошондой элге тандыганга мүмкүнчүлүк бар. Демек, вот мен сиз туура айтып атасыз. Булундай ситуация 2010 жылы болчу. Сиз айткандай баягы партияга жабынып, партиянын эмеси менен кирип кетишкен. Бирок кийинки 2015 жылдагы шайлоо совсем башкача болот. 2010 жылы өзүңүз эсиңизде бардыр, аябай оор жыл болчу, да? Апрельские события, да? Инклап, анан кийин июньские события, баягы Ошский трагедия, да? Ошон үчүн мен ойлойм, чындыгында ал жерде баягы партияларды кандай бир шайлоого даярданып, баягы тизмени түзүп дегендей, сиз туура айтып атасыз, балким ошондой бир шылуундар, бир мындай ар кандай адамдар кирип кетиштиби. Эми мен ойлойм 2015 жылы андай болбойт. Азырдагы партиянын лидерлери мына 5 жылдын ичинде биз эбегейсиз чоң мындай тажрыйба алдык. Чындыгында. Мына регламентти биз жаңы жаздык чындыгында.
Анткени мурунку регламент даже 4 созов баягы партиялык система менен болсо дагы алар баягы мажоритарный системадагы эмеси регламентте келген. Биз башында келгенибизге сразу рабочий группа түзүп биз жаңы регламент жазганбыз. Анткени баягы жаңы мамлекетти башкаруу система кирген, жогорку кеңеш баягы эбегейсиз чоң полномочиялар менен, ошон үчүн биз жаңы мыйзамды жазганбыз, регламент. Балким какие-то вот ушу 5 жылдын ичинде биз и тажрыйба алдык, баягы сабак алдык. Мен ойлойм 2015-жылы баягы партиялар өзүнүн тизмесин түзүп атканда абдан ар бир талапкерлерге круговую изучать этет. Сиз айттыңыз го жаңы эле парламент сүйлөй турган жер, пикир айта турган жер, талаш тартыш боло турган. Демек депутаттар бири-бири менен акый неге айтыша берет экен да. Ана мушташып да кетсе болобу? Жок, мен мындай кылайын да, мындай сизге мындай дифференцированно айтайын. Биз чындыгында баягы мыйзам долбоору же комиссиянын жыйынтыгын карап атканда биз талкууга алыш керекпиз. Биз бири-бирибиз менен дискуссия болуш керек. Сиз айткан баягы мушташканы, бири-бирин мындай оскорбление эткени биз сразу комитеттин эмесинде, мисалы үчүн поручениедан болсо, мына төрага сразу айтат, мына регламент комитети мына мындай эмесин карап. Жанагы мушташып кеткен, жакалашып, биринин жакасын бири айрыган учурлар болот атпайбы? Анан силер баягы ошону комитеттин жыйынында карадыңар. Анан баягы бир жыйынтык чыгарып баа бердиңер. Ошондон кийин баягы уялып калбайбы депутаттар, мындай таасир этеби? Уялат. Абийирине уялат. Кандай, кантип уялышат? Уялат, менимче, мен ойлойм уялат, анткени баягы депутат бул публичное лицо, да? Анан кийин баягы, мисалы үчүн, мындай деп, мисалы үчүн келбей калдыңыз сиз, мындай себеби жок келип калдыңыз. Ой, келбей калдыңыз комитет пленардык жыйынга. Ушу комитетте каралганда эле аябай уялышат чындыгында. Бир чоң эле кишини сен эмнеге келбей калдың дегени баягы кандай десем, баягы моральный жагы бар. Бизде баягы биринчи келбей калган депутаттын, баягы себепсиз келбей калган, ушу айлыгынан 10дан бири эмеси айлыгынан ажыралат да. Мисалы үчүн 30 000 айлык алсаңыз, ушу бир жолу келбей калдыңызбы пленардык жыйынга 3 000 алынат. 3 жолу келбедиңизби 9 000 айлыгыңыздан алат. Это, лично я считаю, что это большие деньги. Бирок айрым депутаттар, мисалы үчүн, мурда баягы крупный бизнес менен жүргөн, аларга бул чоң эле акча эмес. Бирок бул жагынан это не самая страшная материальная, финансовая, там, допустим, это ответственность. Менимче, ушу депутаттар менен сүйлөштүм, ушу баягы комитетке чакырып, аларды баягы бул комитетте алардын маселеси келбей калганы каралып, анан кийин бизде ачык форматта комитет өтөт. Баягы биз жыйынтыктарды ай сайын открытый форматта карайбыз. Бүт журналисттер отурат, сразу жазылат. Мына комитеттин чечими да сразу чыгат. По итогам, допустим, декабря месяца не пришли без уважительных причин, деп фамилиялары айтылат. Это еще, как бы десем, для вот депутата, для публичного человека, это чоң уят. Анан ушу диний маселеге келгенде дагы бир кырдаал бар да, ушу жогорку кеңештин ылдый жагына намазкана ачып койдуңар, депутаттар барып намаз окуп турсун деп. Бул албетте жакшы. Бирок ошол эле учурда баягы иш учурунда намазга кетип калган учурлар болобу? Мисалы, комитеттин жыйыны болуп атса, макул пленардык жыйын саат 1-ден 2-ге чейин эс алат. А комитеттин, фракциянын жыйындары ар кайсы убакта коюлат да. Анан ошол эле учурда ошол депутаттар намазга кетип калды. Силер намазканаңар бар. Анан жалгыз эле баягы мусулмандар эмес, ал жерде депутаттар, иудейлер болушу мүмкүн, христиандар бар, депутаттардын арасындачы, буддисттер бар. Демек, жогорку кеңешке намазкана ачкандан кийин чиркөө да катыш керек эле. Ушу жагына келгенде ар түрдүү талаш тартыш маселелер бар да. Сиз туура маселени көтөрүп атасыз. Чындыгында биз баш мыйзамыбызда биринчи беренесте Кыргызстан светтик мамлекет деп биз өзүбүз декларация кылып атабыз. Ошон үчүн чындыгында бул маселе биз үчүн абдан маанилүү. Эми экинчи маселеңизге баягы башын айтып атпайсызбы? Комитеттин пленардык жыйында таштап кетип калышат намазга. Мен ойлойм, андай болбойт. Анткени чындыгында мен тоже бешмал намаз окуйм, чындыгын айтайын. Бирок мисалы үчүн мен пленардык жыйынды таштап, же комитеттин отурумун таштап кетип калбайм, мен кийин казасын окуп коем.
ошол намаздын. Анан кийин жок, мен намаз окуш керекмин, мен сөзсүз азыр таштап жыйынды барыш керекмин деген андай маселе жок. Мен ойлойм, биздин ушу намаз окуп аткан мен коллегаларым да андай кылбайт. Кийин баягы жыйын бүткөндөн кийин же комитеттин отуруму бүткөндөн кийин казасын окуп койсо өзүнүн кабинетинде болот. Анан кийин сиз айткандай таштап эле кетип калганы жок. Жанагы башка диндин өкүлдөрүнө деле сыйынуу комнатасын ачып бербейсиңерби? Кыргызстанда мен айтып кеттим, светская государственность, религия отделена. Сиз маселени туура көтөрүп атасыңар. Ал эми баягы чүркөө чындыгында Кыргызстанда мы как бы ошону айтабыз. Кыргызстанда биз эки баягы традиционный религияны Кыргызстанда кандай колдойбуз. Баягы ислам дини, анан кийин баягы традиционный христиан дини. Туура айтып атасыз, Кыргызстанда 20 жылда ар кандай секта, ар кандай ушу диндерлердин эмелери көбөйүп калды. Эми ар бирине баягы чүркөбү же мындай бир түзгөнгө бизде мүмкүнчүлүк жок. Чын айтайын, анан мен түшүнүп атам сиздин сурооңуздун төрү. Чындыгында балким ушул бир нерсени учитывать этиш керек да, ал ушул баягы бизде чоң комплекс түшкөн. Ал комплексте биз биринчи ушул библиотеканы түзгөнбүз, ал эми баягы пресс-центр түзгөнбүз. Биз өзүбүзгө баягы өзүңүз билесиз, парламент деген өзүнчө бизде эме бар, передача бар. Ошолорго баягы мындай как съемочный зал, анан кийин бир чындыгында бир кичине бир эме ушул биздин жогорку кеңеште иштеген депутат болобу, ушу аппаратта болуу эмелерге, ушу намаз окуйм дегендерге кичине намазкана түшкөн. Сиз ушу биринчи жолу депутат болуп атасыз же мындан мурдагы чакырылыштар? Жок, мен биринчи жолу. Ушу депутат мөөнөтүңүз бүтүп баратат, Кудай буюрса бир 3-4 ай иштесеңер, мандатыңарды тапшырасыңар мыйзам түрдө. Ушу 5 жылдын ичинде сиз баягы депутаттык мандаттын арты менен эмне жакшы нерселерди көрдүңүз, эмнеден көңүлүңүз калды? Депутат болгон кандай экен деген бир суроо да. Депутат болгон аябай жооптуу. Айтып кеттим, ар бир сөзүңө, ар бир ишиңе, ар бир кыймылыңа сен жооп бериш керексиң. Депутат болгон аябай оор, чындыгында. Анткени кроме баягы ответственности есть еще и физические нагрузки дегендей. Ошон үчүн бирок мен ойлойм, депутат болуш еще и абдан биринчи иретте жооптуу Кыргызстанда. Анткени Кыргызстанда биз азыр жаңы мамлекет башкаруу система өзгөргөн. Биз мына 4 жылдын ичинде абдан көптөгөн баягы нормативдик укуктук базаны, жаңы мыйзамдарды кабыл алдык. Бул мыйзамдар эми иштейт. Ошо сиз жанагы мыйзамдар кабыл алдык деп атпайсызбы, каралжы. Баягы ушу 5 жылдын ичинде мамлекеттик маанилүү маселелерди парламент кабыл алды да, парламенттик өлкө катары. Сиз парламенттин мүчөсү катары. Сиз бир нече убакыт өткөндөн кийин же азыр деле ушул бир туура эмес бир мамлекеттик чечимдер болду деп өзүңүздүн абийириңиздин алдында ушул мындай чечилиш керек эле, бирок мен иштеген парламент аны мындай чечип койду деген мындай бир уялуу же болбосо кандай бир өкүнүү сезим барбы сизде? Башында эле биз ушу жогорку кеңештин 5-созунун депутаттары, мен алардын ичинде биз кумтор маселесин көтөргөнбүз. Чындыгында ошондо 11-жылдын башында депутаттык комиссия түзүлгөн, ал эми андан кийин мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Ошо эки комиссияда мен мүчө катары иштегемин. Мен ошол эки комиссиянын жыйынтыгы менен бир чоң жыйынтыкка келдик. Бул кумтор боюнча эме келишим ушу мурунку мамлекеттин чиновниктеринин тарабынан, высший чиновниктердин коррупционный мындай эме келишим түзүлгөн. Ошол маселе чечилбегени азыр мына аз калып атат, бирок дагы эле ошол маселе чечилбегени негизи мен ушу жүрөгүмдө ой ушул кумтор боюнча. Бирок мен ойлойм, мына азыр дагы биз финиште биз ошону, бирок
жакшы ошол кумтордун маселесин көтөргөндөн кийин биз дагы бир чоң жакшы маселени көтөрүп мыйзамды алдык. Ошол кумтордо коррупционный соглашениеге кол койгон эксперттер, министрлер, алар мындай жоопко тартылган жок, потому что уголовный кодексте срок давности болчу. Биз ошону эске алып, биз ошол должностные преступления, коррупция беренелерге срок давности алып койдук. Азыр ар бир чиновник билет. 40 жыл өтөбү, коррупция малынганбы, пара алганбы, сөз эмеге жоопко тартылат. Жакшы да. Жакшы. Андан сырткары дагы бир мисалы Кыргыз газ, мисалы Россияга кетти, Камбарата, мисалы Россияга кетти, Нарын гидрокаскад, ошол сыяктуу бир стратегиялык бир чоң бир нерселер баягы чет өлкөгө кетип атат, мындай бир саясий багыт, ошол сыяктуу баягы чоң маселелерди жогорку кеңеш колдоп берди да. Арасында сиз да барсыз. Чындыгында тилекке каршы биз Кыргызстан мына 23 жылдан бери көбүрөөк 20 жыл мына биринчи бизде анда мамлекеттик башкаруу система бөлөк болчу, президентская система болчу. Чындыгында тилекке каршы ушул эки президентибиз качып кеткен. Бирок система түпкөнгөн коррупционный система түптөлүп, баягы снизу доверху, баягы бытовая коррупция менен баягы 7-нчи этажга чейин жеткен. Мына депутат болуп келгенден бери мен бир нерсеге таң калам. Любой бир багытты алсаңызчы, детский сад, больница, здравообразование, да, любой мамлекетте, госуправление, везде элементы коррупции. Биз ошол багытта көп мына биздин баягы регламент жөнүндө мыйзамды да жазганда биз сөзсүз ар бир мыйзам долбоору 5 түрдөн экспертизадан өтүшү зарыл деп киргизип койгонбуз. Мына азыр ар бир мыйзам коррупциогенная, антикоррупционная экспертизадан өтөт, да? Правовая, правозащитная ушундай экспертизадан өтмөйүнчө палатада каралбайт. Мен ойлойм, бул азыркы ушул эменин жакшы жетишкендиги ачык айкын. Сиз айткан баягы чоң маселелер чындыгында экономика, мен айтып кеттим, биз көбүрөөк ушул саясатта жүрүп калдык, мына эки инкылап болду. Баягы экономика, по-моему, это даже Ленин айтканбы, что такое экономика? Концентрированное выражение политики дейт. Туурабы? Ушул биздин экономикабыз, ушул саясатта кандай бир тартип жок, коррупция болуп, ушул түз биздин экономикага мындай таасирин берген да. Экономика чынына мына азыр биз ошо таможенный союзга кирип атканда баягы бүт показательдерди карадык да. Мен башында чындыгында биздин баягы таможенный союзга киргенде баягы бүт показатель экономики карап чыктык, көптөгөн парламенттик угуулар болду. Мен биринчи иретте баягы биздин баягы кыргызстандыктар жарандар 1 миллиондан ашык ушу баягы өзүнүн үй бүлөсүн багам деп баягы бул экономический вопрос. Иш орлан жок, иш жок. Эмне менен багат? Ушул баягы жалпы Россияда, Казакстанда да өзүнүн балдарын багам деп жүрүшөт. Мен биринчи иретте ошол маселелерди көрөм. Мисалы үчүн Газпромго баягы газ, таможенный союз, бүт баягы экономика, биздин экономика менен байланышкан маселелер. Ошондо биз мисалы үчүн туура айтып атасыз, газды саттык. Но биз эмнени ойлодук? Биз ойлодук ар бир ошол чындыгында бул күчтүү компания, чындыгында баягы Россиядагы болгон эмелер, балким ушу бизде баягы биздин, то есть экономика должна быть с человеческим лицом. Биз ошону доош берип атканда, мен ошол ар бир үйдө өзгөчө, мен мына оштон болом, мен ошто төрөлгөнмүн. Чындыгында мен ошол, мне не нужно трубы там какие-то, это я не разбираюсь. Самое главное, что баягы Ош шаарда, Ошто, Жалабатта эмелер болсо экен деп, газ болсун деп, мен ошол анан кийин баягы таможенный союзга доошумду берип атканда, биз ошо баягы миллиондан ашык жүргөн кыргызстандыктар баягы какой-то все равно какие-то послабления, преференции берилди.
Мисал үчүн мына казактар, тажиктер, өзбектер Россияга заграничный паспорт менен учат. Биздин трудовой мигранттар ID карта менен учат. Дагы бир послабление беребиз дейт. Мына өткөндө МПАга бардык заседаниясын. Дагы бир жеңилдиктер беребиз баягы трудовой мигранттарга. То есть мен ошо добушту берип атканда сөзсүз баягы көзүмдүн алдымда кнопканы баскан астында баягы биздин ошо жөнөкөй кыргызым деп ойлойм. Айнур айым, биздин студиябызга келип ушундай ачык сөзүңүздү, пикириңизди билдиргениңиз үчүн дагы бир жолу терең ыраазычылык билдиребиз. Биз мындан ары дагы биздин студиябыздын ардактуу коногу болуп туруңуз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, назарыңыздарда ачык сөз көрсөтүүсү болду. Эфир аркылуу жолукканга чейин саламатта болуңуздар.